Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, жергиликтүү жаңылыктар менен мен Нурлан Соорбеков тааныштырамын. Кечээ Талаш шаарындагы номер 5-мектептин 11-классынын окуучулары менен мектепти былтыр бүткөн балдар мушташа кетип, 2 баланын бутуна бычак сайылган. Кененирээк кийинки чыгарылыштан көрсөтөбүз. Кечээ Талаш шаарындагы номер 5-мектептин 11-классынын окуучулары менен мектепти былтыр бүткөн балдар мушташа кетип, 2 баланын бутуна бычак сайылган. Бул тууралуу Талас областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарнагоева биздин каналга айтып берди. Анын айтымында окуя боюнча териштирүү иштери башталып, шектүүлөр убактылуу камакка алынуучу жайга киргизилди. Кечээ 23 апрель күнү болжол менен саат 1 менен 2-нин ортосунда Талас шаардык номер 5-орто мектебинде окуучулар арасында уруш болду деген билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу чыккан. Текшерүү учурунда ал 11-класстын окуучулары жана мектепти бир жыл мурун бүтүп кеткен окуучулардын арасында уруш чыккандыгы такталган. Ал уруштун натыйжасында 2 11-класстын окуучусу облустук ооруканага келип түшкөн жеңил жараттар менен. Ал эми 1998-жылы туулган мурунку мектептин бүтүрүүчүсү бүгүнкү күндө алган жаратынан реанимация бөлүмүнө келип түшкөндүгү белгилүү болгон. Бул аталган факты боюнча бүгүнкү күндө бебаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча номер 5-мектептин директоруна кайрылганыбызда бүгүн дал ушул мектепте окуган балдардын ата-энелерине чогулуш өтүп жатканына күбө болдук. Бул чогулушка Талас шаарынын вице-мэри, Талас шаардык усулдук билим берүү мекемесинин жетекчилери, милиция органдары менен биргеликте өттү. Жалпысынан мектепте видео көзөмөл жоктугу, өспүрүмдөргө көзөмөл кызматы керектигин кошумчалашты. Жана окуя тууралуу төмөнкүлөрдү мектеп директору бизге айтып берди. Азыркы учурда балдарыбызды мен жатсын деген, больницага жатсын, 2 бала тең жатсын десек, албай коюптур врачтар. Ал эми бычак менен сайган, бизди тынчтандырып аткан, мен ушу ачуумду келтирип аткан жана бычак менен сайган балабыз больницага жатып эметиптир. Эмне себептен экенин билбейм. Бирок ал балага биздин балдарыбыздын колу тийген болсо, ал баланын чынында ичеги сүзүлгөн болсо, ал бала чуркай алмак эмес. Ушул жерде жатып калмак. Ал баланы биз таппай калдык да. Анан кайсы жерден кайсы балдар сабады биз билбейбиз. Мен ачуум келгени ошол болуп атат. Эмне үчүн ошо өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүз мектепке келип, өздөрүнүн инилерине жанагындай эме көрсөтүп атканына мен аябай эме болуп атам да, кыжалат болуп атам. Кандай чечим чыгарышын каалайсыз? Мыйзам негизинде мен жана жабыркаучуларга айтып атам, эми пока встречный бербей тургула депчи. Теги бала да жатып алып, балким биздин балдардын үстүнөн дагы арыз жазып салабы, аны эми көрө жатарбыз, бирок встречный бербей тургула деп атабыз. Мушташтан жабыркагандар бейтапканага түшкөнүн Чолпон Мамбетов атындагы облустук оорукананын өкүлдөрү да ырасташты. Ал эми жабырлануучу тараптын өкүлдөрү ооруканага кабыл албай койду деген маалыматты чын калпын билүү максатында барганыбызда хирургия бөлүмүнүн башчысы Масалбек Жумабеков өзүнүн оюн төмөндөгүчө айтты. Дарыгерлердин маалыматына ылайык, бүтүрүүчү класстын окуучулары учурда үйлөрүнө чыгарылды. Ал эми мектепти бүтүп кеткен 20 жаштагы балага операция жасалды. Аны мен билбейт экенмин. Аны билбейм мен. Ал орун жат барбы жокпу деген ал бизге кайрылган эмес. Биз аны мен билбейм аны. Мен жанагы баланы билем, бизге алып келген баланы. Жана биз операция кылганда. Эки жабырлануучу бала жөнүндө маалыматыңыз? Ал маалыматым жок. Эч кандай ишим жок. Билбейт экенмин. Мен тай кезде эмеспиз биз. Тай кезинде билбейт экен, бай кезинде билбейт экен. Болгону бизге түшкөн бала жанагы Бекзат деген бала. Biz ошо менен занялась еттик. Болду, калган билбеймиз. Кийимизи кандай экен, эмне болгон экен. Мушташка 10-15 бала катышканы айтылууда. Балдар ооруканага болжол менен кечээ саат 14:00 чамасында түшкөн. Нурлан Соорбеков, Ринат Иманкулов, репортер, Талас шаары. Бүгүн Талаш шаарындагы өспүрүм балдардын спорт мектебинде маркум милициянын сержанты Самат Байсаловдун жаркын элесине арналган Талас областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери арасында кыргыз күрөш боюнча турнир болуп өттү. Назарыңыздарды мына ушул материалга бурабыз.
Бүгүн Талас шаарындагы өспүрүм балдардын спорт мектебинде маркум милициянын сержанты Самат Байсаловдун жаркын элесине арналган Талас областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери арасында кыргыз күрөш боюнча турнири болуп өттү. Бул турнирге милиция кызматкерлери өздөрүнүн күчтөрүн сынашты. Маркум Самат Байсаловдун атасы Замирбек Байсаловдун айтымында Талас областык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамынын арасында кызмат учурунда курман болгон. Талас шаарынын ички иштер бөлүмүнүн милиционердин айдоочусу, милициянын кенже сержанты Самат Байсалов 2009 жылдын 11-июнь күнү кызмат учурунда өзүнүн кызматтык милдетин аткаруунун үстүндө окуя болгон жерден чакыруу түшкөндөн улам ыкчам топ менен барып, кара ниет кылмышкерлердин колунан каза тапкан. Бул турнирде жалпысынан катышкан спорт сүйүүчүлөргө медалдар жана байгелер берилди. Мен оку десем ата, берки байкелери, эжелерин баары институтта окуп кеткен да. Баары сол окуп кетсек сизге жардам бере турган киши жок, мен сизге жардам берип бүткөндөн кийин окуйм деп койгон да. Анан бир жыл эле ошо 2009-жылы кыш камал, ошо февралда ата милиция болсом болобу деп калды өзү. Анан өзүң бил, милиция болуш, анын чоң аталарын бар, милиция болуп, байкелерин бар иштеп кеткен. Азыр пенсияда булардын эмесинде бар. Ал жумуш оңой эмес. Ойлон. Десем, мейли деп калды. Анан ошо март айында ата чечтим. Чечтиң десем, чечтим дедим. Мейли дедим. Анан иши бияк менен чечип койгонмун, мына шаардык эмеге кирдим деди. Биринчи водитель болуп кирдим деди. Ишип кирдим десем, куттуктап, кичине тойчук берип үйдөн бир коз союп, сосед жакшы көргөндөр, куттук көргөндөр эме кылдык. Ошентип жүрдүк. Анан кубаныч көпкө созулган жок. Мына ал жерде бир сырт сатагы болуп үй бүлөдө. Ошо бычактап кетиптир ошол.